Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Бабанов Орусиядан келгенден бери бирде каржы полициясында, бирде УКМКда сурак берип башы көтөрүлбөй жүрөт. Өмүрбек Бабановдун айтымында суракка күбө катары барып жатат. Ал эмне жөнүндө сөз болуп жатканын үстүртөн айтып, калганы тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн айта албай тургандыгын билдирген. Бабанов Орусияда жүргөндө тарапташтары менен бирге үзөңгүлүш достору кайра жар салып, Бабанов кыргыз саясатына керек экенин айтышкан эле. Алардын бири мурунку депутат Камчыбек Ташиев. Буга чейин ал Бабанов Кыргызстанга кайтып келиши керек. Бүгүнкү күндө ал мамлекет үчүн керек деп эсептейм дегени бар. Бабановдун бүгүнкү күндөгү мамлекетке кереги бар. Ал келиш керек. Ага мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Айта кетсек, мындан 4 жыл мурун эки саясатчы биригип парламенттик шайлоого чогуу барышкан. Президенттик шайлоодо Камчыбек Ташиев катуу өкүнүп, Бабановго алданып калганын айтышкан эле. Кийин коомчулукта Бабанов менен Ташиев кайрадан биригет деген маалымат тарап жаткандыгы тууралуу пикирлер да бар. Биз Өмүрбек Бабанов менен эки ажырымга түшкөн эмеспиз. Партияны түзгөнбүз, ошо партия ошо бойдон турат. Бирок азыр Камчыбек Ташиев Бабанов жөнүндө эч кандай пикир айта албай тургандыгын билдирип, Говорит ТВ агенттигинин журналисттин суроосун жоопсуз калтырды. Маалымат булактарына маалым болгондой, Бабанов менен Феликс Кулов гана жолуккан. Ал аны менен болгон маегинин жыйынтыгы менен бөлүшүп, Бабанов чоң саясаттан баш тартканын билдирген эле. Ал ортодо Өмүрбек Бабановго 5500 сом айып пул салынды. Белгилүү болгондой Lexus LX 570 үлгүсүндө унаанын айдоочусуна карата протокол түзүлгөн. Анткени жол тандабастын алдыңкы капталындагы терезелери караңгылатылган. Унааны айып төлөөчү жайга да киргизишкен. Аталган унаа менен Өмүрбек Бабанов УКМКга суракка келип жүргөн. Ал журналисттерге унаанын терезелери заводдон чыкканда эле караңгылатылганын, ал эч кандай мыйзамды бузбаганын айткан болчу. Бабанов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мага Мекинге кайтып келип, тарапташтарым үй бүлө менен жолугушууга мүмкүнчүлүк бергенине ыраазымын. Тергөөчүлөр мага сылык сыпа мамиле жасашууда деп айтышкан эле. Я, во-первых, благодарен то, что и президент, и руководители силовых органов не стали меня задерживать в аэропорту, спокойно дали мне встретиться с моей семьей, спокойно съездить в мою малую родину. Теперь я всегда говорил, что я готов. Они очень уважительно приносят мне повестку, приглашают сюда на допросы. Следователи очень уважительно со мной общаются. Учурда ал Улуттук коопсуздук комитетинде 3 кылмыш иши боюнча, экономика кылмыштарга каршы кызматында Кыргызстан банкына жана башка дагы иштер боюнча сурак берип жатат. Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга ушул жылдын 9 августунда келген. Суракка чейин кичи мекенде болуп, үй бүлөсү менен сагынышын жазып жүрдү эле. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы камактагы саясатчы Садыр Жапаровго баласынын тажасына барууга уруксаат берди. Анткени анын адвокаты Шарабидин Токтосунов жол кырсыгынан каза болгон уулуна топурак салуу үчүн Жапаровду убактылуу абактан бошотуу суранышы менен президенттин атына жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кат жиберген. Садыр Жапаровдун 27 жаштагы уулу Дастан жол кырсыгынан алган оор жаракатына улам эсине келбей 26 августта Бишкекте ооруканада каза болду. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең 28 августта кичи мекенинде болот. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын маалыматына караганда, ал 22 августта кечинде Көкчар конушунда мотоциклде баратып автоунааны сүзгөн. Жанындагы 20 жаштагы кыз да жабыркап ооруканада жатат. Бул факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрде катталып, иликтөө жүрүүдө. Бирок Садыр Жапаров баласы сүзгөндөрдү сотко бербегиле, ары жазбагыла, бул кырсык, аны каматка менен пайда жок деген оюн социалдык түйүндөрдө айтып жүрүшөт. Бирок бул расмий маалымат эмес. Быйыл мартта апасы кайтыш болуп, барып топурагын салууга уруксаат берилген. Буга чейин Садыр Жапаровго атасынын жаназасына катышууга уруксаат берилген эмес эле. Анын атасы Нуркожо Жапаров 2017 жылдын 20 сентябрында 84 жашында дүйнөдөн кайткан. Анын эле акырын көрдүңүздөр, кайнатам өтүп кетти бул дүйнөдөн. Эң биздин үй бүлөнү үчүн кайгылыштуу нерсе ушул болду да. Так баарын эле жеңип, көтөрүп келатабыз. Бул эң негизгиси Садыр өзү бизге дайыма позитив поддержка берет да, колдоо көрсөтөт. Бир муңайып же мындай чөгүп калганын көргөн эмесмиз Садырдын. Ошон үчүн биз Садыр күчтүү болгон үчүн биз дагы күчтүү болуп келатат болушубуз керек да. Жакшы маанай таптыбайт, дайыма жолугага барып турабыз да биз Садырга. Ошол кезде балдарды сурап, деп эле бир кабагым кашым бүркүп ушинтип калдым деп мөгдөрөгөн жок. Бир эле ушу Садыр дагы өзү айтып жүрөт дайыма. Бир эле кайгырган нерсеси бул дүйнөдөн атасы өтүп кеткенде топурак сала албай, жаназасын окута албай калган.
Кумтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кезде губернатору Эмиль Каптагаевди барымтага алды деген айыптын негизинде 2017 жылы мартында камакка алынган. 2018 жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген.